Жоқ, мен қырғызмын да бар. Мен Вы кыргыз, да? Я не А сіз маған неге мемлекеттік тілде қырғыз тілінде сөйлейсіз? Потому что не знаю. Мен талап, мен да білбеймін орыс тілін. Но вы же понимаете меня. Жоқ, мен білбеймін. Понятно, понимаете, я же Жоқ, білмеймін. разговариваю. Мысалы, адам башқа қырда. Жоқ, бұл басқа вообще. Бұл Сіз басқа мизамды білбесеңіз, білгендерді оқып қойыңыз, а? Мен айтып беріп отырмын сізге, мизам мондай деп. Тура? Қырғыз тілінде аш жемекті бекітіп қойса керек, таппай айтса деймін. И мне нужно будет пойти ваше разрешение на съемку. Көргізейін? Да, чтобы посмотреть. Скажу, что Маған? как я запустил. Мен атым айтылайық. Подскажу, я по-турецки плохо понимаю. Неге? Потому что я по-турецки плохо понимаю. Так, хорошо, жаран который берет вас. Қайсы уақытмен берет вас? Что у нас есть в законе, что нельзя по-русски разговаривать? Мемлекеттік тілде қырғыз тілін сыйлайсыздар ма, сыйлабайсыздар ма? Кыргыз болғаннан кейін. Ассалаумалейкум достор, бұл жер Бишкек шаарында Зерно деген кофехана. Ошол жерде ичинде мамлекеттик тил жөнүндө мыйзам бузуулар бар экен. Ошонун ичинде аш тизмектерин көрөбүз кирип. Бул жерде да мамлекеттик тилде жазылган эмес, кире беришинде эле. Расмий тилде, орус тилинде, мамлекеттик тил жок. Саламатсызбы? Жетекчилик барбы? Да, есть. Какта? Сидим. Можешь позвать Синтаги? Келе? Саламатсызбы? Ассалаумалейкум. Менин атым Айтылбек, фамилиям Орозбек. Сиз менен уруксат администраторсыз да? Да. Уруксат болуп турушпу. Что у вас произошло? Менин мамлекеттик кыргыз тилинде барбы? Бар. Да. Өзүңүз бе? Конечно, сейчас просто. Жок деп элем. Кыргыз тилинде аш жемекти бекитип коюш керек, таппай айтса дейм. Өзүнчө бекитип койгон, кыргыз тилинде аш тизмекти менин эч ким деле сурабайт да. Ошон үчүн тетилер тартпайсың. И мне нужно будет пойти ваше разрешение на съемку. Көргөзөйүн? Да, чтобы я посмотрел. Скажу, что Мага? как я запустил. Менин атым Айтылбек. Аты жөнүм Айтылбек Орозбек. Мага Кыргыз Республикасынын Конституциянын баш мыйзам 33 берене уруксат берет. Ар бир адам маалыматты эркин издөөгө, алууга, сактоого, пайдаланууга жана аны оозеги жазуу түрүндө жана башка жол менен жайылтууга укуктуу деп атат. Мыйзамды билесиз, Ушу баш мыйзамдын 33 беренесинин негизинде келип тартып аткан. Буга чейин эле бардык тамактануучу жайларды. Можно я сразу скажу, я по-турецки плохо понимаю. Неге? Потому что я по-турецки плохо понимаю. Өзүңүз кыргыз? Жоқ. Ти Есть менеджер вот или нет? Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө Кыргыз Республикасынын конституциясынын Кыргызский и русский. Два языка. Жоқ. Биринчи. Ассалаумалейкум. Здесь на кыргызском. Сиз да түшүнбөйсүзбү? Жоқ, түсінесіз. Бул жак түшүнбөйм. Он понимает. Эгер мамлекеттик тилде кыргыз тилин түшүнбөсөңүзчү, коомдук жайда иштегенге болбойт сизге? Нет, почему? Можно. Болбойт? Нет. Келиңиз мен көргөзүп берем ошону. Бул мамлекеттик тил жөнүндө болуп атабы? Азыр туруп туруш мисалы. Это какого года книга? Бул жаңы чыккан. Покажите. 23-жыл, көрдүңүзбү? 1 жыл болду. Сейчас 25. Қайсы организациядан беріп отырсыздар? Мен жаран катары келдим. Жаран катары, бул жака түшүндүрүп койчу, эсме ошону. Хорошо. Так, хорошо, жаран который берет вас. Қайсы уақытмен берет вас? Что у нас есть в законе, что нельзя по-русски разговаривать? Ну, по крайней мере, я не знаю такого Я закона. тоже никогда не слышал такого закона. Мен азыр көргөзүп берем деп, бирден түшүнбөйсүңөр Бирден. Сейчас в любое заведение можно зайти, на русском разговаривать. Мына баки көрдүңүзбү мына? Керектөөчүлөр сиз Мамлекеттик ооба, мен билем. керектөөчүлөр тейлөө көрсөтүү мамлекеттик тил. Менчиктин бардык формаларында ишканалар, мекемелер жана уюмдар, ишкер жеке адамдар, керектөөчүлөр, тейлөөчү башка чарба субъекттери мамлекеттик тилде кызмат көрсөтөт. Көрүңүз, мамлекеттик тилде кызмат көрсөтөт. Жана маалымат берет. Это государственный. Туруңуз, государственный кыргыз тил. Ну это заведение же, общепит же. Мамлекеттик тил менен катар маалымат расмий тилде кайталанышы мүмкүн. Расмий тил орус тилде. Ошондо кайталап коюшуңуз мүмкүн. Бирок кыргыз мамлекеттик тилде сүйлөйбүз. А если я не кыргыз, как это так? Ким?
Жоқ, мен қырғызмын да, бірақ мен қырғыз. Қырғыз, да. Я не А сіз маған неге мемлекеттік тілде қырғыз тілінде сөйлемейсіз? Потому что не знаю. Мен талап, мен да білбеймін да орыс тілін. Но вы же понимаете меня. Жоқ, мен білбеймін. Вы понимаете, я же Жоқ, білмеймін. Мысалы, разговариваю. адам басқа ағардар келіп қалса, орыс тілін білмеген. Қандай аласыз? Видите, я же вас тоже понимаю сейчас, правильно? Вы меня тоже Сіз понимаете. түсінесіз. А бірақ Ну мен вот. талап қылған Это оқымадым. уже мен нет, сізде. смотрите, байки, есть Қырғыз разница. тілінде сөйлеуге Есть понятие тырысамын. закона, есть понятие национализм. Сейчас у вас национализм идет. Андай болған. Потому что я не Мен знаю сіз- русского. Мен біреудің ұлытын Ой, айттым. не знаю ғой. кыргызского. Мен біреудің ұлытын айттым ғой. Нет, я вас не Узнать понимаю, надо. байки, реально. Здесь что-то не то. Біреудің ұлытын айттым, мен тіл жөнінде сөз болады бұл жерде. Жоқ, бұл Сіз- басқа вообще. Бұл Сіз басқа мизамды білбесеңіз, білгендерді ұлы қойыңыз, а? Мен айтып беріп отырмын сізге, мизам мондай деп. Тұра? Сіз мен сөйлесеңіз бәке менеджер. Мен келіп, а мен сізге бір нәрсе түсіндіріп қойын, а? А где вы эти Рұқсат аласыз ба? Бұның барлық Нету официального документа, да? Хорошо, это нормально все. Разберись, Да, это конечно. неправильно. мизамды білбесеңер, білгендерді ұлы қойыңыз жоқтығын. Бәке мен Қырғыз Республикасының жаранымын. Тынч эле акын эле Аты сүйлөшүп. жөнім Айтылбек Орозбек. Отырамын сонда. Таанышканга кубанычтамын. Менин атым Элмир. Ким? Элмир. Элмир, жақсы. Элмир бәке, маған Айтылбек мен аты. Қырғыз Республикасының бас мизамы Конституцияның Ага. 33-ші берене жол береді маған тартқанға. Әрбір адам маалыматты еркін издеуге, алуға, сақтауға, пайдалануға жана аны ооз эти жазуу түрүндө жана башка жол менен жайылтууга укуктуу деп айтабыз. Мен жайылтып атам, маалымат издеп атам, алып атам, туурабы? Эгер өзүңүз неме болсоңуз, юристтерден кеңеш алсаңыз болот. Мен тарткан укугум бар, себеби бул жер коомдук жай. Ооба, туура. Сіздерде азыр неме, могул жерде неме бар экен, кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде Ооба. жазылып тур. Бирок муну тияка бекитип коюпсуздар өзүнчө. Бекитпели бизге Мен жана келип бул жакта кыздан сураганда айткан кыргыз тилинде барып сен жок деген. Мен ошон үчүн биринчи келген мен камера жоо эле. Кыргыз тилинде меню элесем, жок кыргыз тилинде меню деген. Ошон үчүн келдим. А сиздерде могул жерде мына мисалга бияк тарсаңыз үчтүн. Эмнеге мамлекеттик тилде жазылган эмес? Кыргыз тилинде. Ушундай мыйзам бар, билесизби беке? биринчи сурооңуз боюнча жооп берейин. Кыргыз меню боюнча. Кыргыз бизде меню 3 тилде бар. Кыргыз, англис жана орус. Анткени биз Кыргызстанда жашагандан кийин биздин тилибиз кыргыз. Ооба, мен ал жөнүндө эчтеке дей албайм, эчтеке деп кайма айта албайм, эчтеке айта албайм. Бирок орус тилде биздин государственный язык катары болуп эсептелинет, туурабы? Алда тура. Бизде конституция бир гана тилде эмес, кыргыз тилде гана эмес, орус тилде дагы бар, туурабы? Мамлекеттик тил, аны расмий тил деген бар да. Ошо Өйдө турат, билесизби? Мамлекеттик тил өйдө турат, Ооба, Кыргыз ооба, тили. албетте. Мисалы мен Францияга барсам, я знаю только английский деп айта албайм. Француз мага айтат, Франция тилин билбесең эмнеге келдиң деп айтат, туура эле. Бирок бизде кыргыздардан башка дагы улуттар жашайт. Биз алардын дагы тилин дагы сыйлап немесибиз керек. Анан бизге кыргыздар келет бек, чын. Мага ошону? Туура. Кыргыздар келет, саламатсызбы деп мен учашам. Саламатсызбы деп учашам. А жанагы адам Билбесе- лазым мен билбейм орусча деп атат. Ал кандай болот? Жок, кыргызча Менский билем. мыйзамды көргөзүм жерден. Мамлекеттик тилди билиш керек деген. Көрдүңүзбү? Коомдук жай мамлекеттик тилди билиш керек деп мына. Могул мыйзамдын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамдын 28-чи беренесинде турат байке могул. Сүрөткө тартып окуптур, тети бала окуптурчу, мындай экен да. Расмий тилде кайталанышы мүмкүн деп атат. Эгер адам түшүнбөй калса, кыргыз тилинде айтат мамлекеттик. Анан расмий орус тилинде кайталанышы мүмкүн деп жазылып турат. Көрдүңүзбү? Ооба, бирок Анан сиздердин нооларыңызда ноолор сиздердики мыйзамсыз. Эшиктин киребесинде турат. Бүт орусча, воскресенье деп жазылып турат, дем алыш анын кыргызчасы. Ал бүт расмий тилде орус тилинде жазылып турат. Ошолорду алмаштырып кое аласыздарбы? Нону коштуруп. мен мындай суроом бар да. Биздин контингент, кыргызча айтканда эң көп аудитория орус тилинде сүйлөгөндөр болсо биз кандай кылабыз? Алмаштырыш керексиз. Ал мыйзам бар да. Мисалы биз азыр баары рекламада жүрөт, мейли, туурабы? Инстаграмда, социалдык тармактарда. Анан ал жерде кыргызчаны өнүктүрүп жаткан мен аябай мага аябай абдан жагып жатат. көптөн бери Поддержка кылам, ал туура эле. Бирок биздин шаарыбызда, Бишкек шаарыбызда, Кыргызстан өлкөбүздө дагы орусча сүйлөгөндөр көп. Аудитория орусча сүйлөгөндөр көп. Ал жерде кандай кылабыз? Биз кыргызчаны кылсак кылабыз. Ал жерде проблемасы жок. Анда маселе жок. Мисалы тет жерде көрүңүзбү? Завтраки деп турат бул жакта. Нар жагында эртең мененки тамактар деп жазып койсо болобу, ошону кыргызча эле болду. Бизде меню турат го кыргызчасы. Бул айтып Бул атам. мисалы акча турат. Бизге Мыйзамсыз. Мыйзамсыз. Азыр мен мэрияга барып сиздерге арыз жазсам, сиздерге айыппул штраф, айыппулду айтып атам. Айыппул салган Тил боюнча мурда тилине бар. Биринчи мамлекеттик тилде жазыш керек. Анан расмий тил.
Кандай могул жерде англисче жазып чыгат? Жок, сиз бул боюнча жөнүндө айтып жатасыз. Бул жерде кыргызча жок экен, мен азыр Анда айтып. жүрүштө жерди көрөт жана. Жүрүңүз. Аны билем, көргөм. Билесиз да? Тура жерде орусча мен кирип келет көрүп жүрдүм. Ошону алмаштырып коесуздарбы, койбойсуздарбы? Ошону айтып коюңузчу, мындай. Мамлекеттик тилде кыргыз тилин сыйлайсыздарбы, сыйлабайсыздарбы? Ошону Мен айтып кыргыз болгондон кийин, кыргыз өлкөмдө төрөлгөндөн кийин, кыргыз болгондон кийин, кыргыз өлкөмдө ошону төрөлгөндөн кийин алмаштырып кыргыз тилин коесуздарбы? сүйлөйм албетте. Алмаштырып Бирок мен бул жерде жөн гана ишкермин. ишкерсиз, анда жетекчиликке айтып коесуз. Жетекчиликке айтып кое алам. Кожоюндарга алмаштырып коелот деди, э? Мен сунуштап берем, айтам, бизге ушундай жашынакай адамдар келди, кыргызча менүүнү сурады, кыргызча менүүнү бердик. Бердик, бирок мыналардын кыргызчасын ушуну сунуштап берди. Кыргызчасын талап кылды деп сурай айтасыздар. Ооба, айтып берем, Алмаштырып коелот. сунуш кылып берем. Лекин мен орусчаны өчүргүлө деген сөз жок ал жерде. Болгон үстүнө Кыргызчаны кошуп койгула дейт. иш тартиби. Болду экен, эчтекеси жок. Болду, ошону айтып коюңуз. Анан сиз берге орустар келет, орусча сүйлөгөндөр келет деген мен чутур эмеспи деп. Жок, мен жөн эле менин коллегам боюнча айтып аттым эле. Алмаштырып койсоңуздар десеңчи. Бул сиздин жөнөкөй гана сунушуңуз туурабы? Мына могул жерде көрүңүз. Бир кыргызча сөз жок. Бүт орусча жазылып турат. Түшүндүм сиз. Ошо рахмат. Мен жетекчилериме сунуш кылып айтып берем. Айтып коюңуз. Алмаштырып берсин. Мына могул жерде жарнамаларында да бүт орусча жазылган. Бир да кыргыз тилинде сөз жок. Бул жерде жана биз айткан